урматтуу депутаттар, коомдо бардыгын айта албайм да. Мына блогерлер боюнча бардыгы эмес эми. Мына президентти жамандады, барып туруп көрүнгөндү жамандады. Барын жамандап туруп, анан бүгүн мына пара менен кармалды. Барып шантаж кылып атат бир блогер. Мына кармалып азыр жатат. Эми милицияны блогерлер алып барып текшертип атат. Бул эмне деген жакшылык? Бул кандай кылабыз муну? Мына бир блогер чыгып алып, ашатып сөгүп атат кыргызды. Бул эмне деген жакшылык бул эми? Бул качан кандай кылабыз муну? Бул эмне кылабыз муну? Көрүнгөнү мамлекеттик органдарга кирип алып, эми баарын айта албайм, кээ бирөө бар, түз кирет, Алмазбек Акынжанович. Көрүнгөн мамлекеттик органдарга келип алып, өзүнүн правасын качайт этип, мен блогермин деп, итакмагын чыгарып, эми иштетпей атат да. Бирөө жамандап атат, бирөө кармалып атат. Эми муну бир кандайдыр бир чечимге өкмөт менен келишибиз керек да. Массалык маалымат каражат өкүлдөрүн блогерлерден бөлүшүбүз керек. Кандай кылабыз эми? Сөккөнүн эми айтпай эле коеюн, кыргызды, динди, ыйманды баарыбыз сөгүп атат. Түндө президенттен баштап сөгүп атып, мына бүгүн $40,000 менен кармалып, эмне деген гана сөздөрдү айткан жок ошол блогерчи, бизгечи. Жогорку кеңештин астына келип алып, мына жогорку кеңеш акмактар, эшигин алдын кара деп бизге үйрөтүп, акыл үйрөтүп атып. Мына бүгүн неме менен кармалып, изатка менен отурат. Муну бир иретке келтирбейлиби мамлекеттик бийлик? Бул өлкөдө мамлекет барбы? Өкмөт менен жогорку кеңеш ушу массалык маалымат каражаттары менен блогерлерди, ээн баштарды, ичи арамдарды мындай бөлүп бир тартипке келтиришибиз керек да. Болбосо эмне деген гана сөздөрдү айтпайт, чыдап атабыз баарыначы. Убакыт келди, иретке салышыбыз керек. Рахмат.